Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз сиздер менен Wordwell деген платформаны карап көрөлү. Ал үчүн биз сиздер менен өзүбүз каалаган серепчини ачып, издөө тилкесин Wordwell деген сөздү терип, издөө жүргүзөбүз. Өзүңүздөр көргөндөй издөө тилкесине Wordwell деген сөздү терип, издөө жүргүзөбүз. Издөө жүргүзгөндө ал бизди биринчи күтүп турат. Англисче Wordwell деп сөз жазылып турат, же англисче билбейм десеңиз, көк төрт буруштук, анын ичинде 6 кичинекей ак төрт буруштук бар. Ошо эмблема менен таап алсаңыздар болот, мына көрүп алыңыздар. Wordwell платформасына киргенде бизди моундай башкы бет күтүп алат да. Бул өзү платформа айткандай, бул платформа бизге өзүбүз каалагандай вариант менен сабагыбызга жана классыбызга викториналарды, сөз оюндарды жана башка түрлүү сабактарга керектүү тесттерди түзүп алсаңыз болот деп айтып жатат. Бул платформаны колдонуп 70 миллиондон ашыкча викториналарды, ар кандай оюндарды түзүп алышыптыр. Бул платформага кирүүнүн 2 жолу бар да. Ошо жолдор жөнүндө айтып кетсем, биринчи жолу Google аркылуу, Google'дын почтасы аркылуу да. Анан экинчи жол болсо mail.ru деген платформанын почтасы аркылуу. Мен орусча айта берейин, кыргызча да которуп алсаңыздар болот да. Мыякта зарегистрироваться деген кнопканы бассак, бизди моундай терезе күтүп алат. Анан биякта Google деп турат. Ошо Google'ды бассак, биз моундай Google почтаны танда деп турат. Бияктан аккаунтуңузду тандайсыз. Бияка паролуңузду жазып туруп, улантуу кнопкасын басып, макулдугуңузду берип кирсеңиз болот. Макулдукту баскандан кийин дагы бир жолу почтага кирип, бир ссылка келет. Ошо ссылканы басып, макулдугуңузду берип туруп, анан кирсеңиз болот. Бияктан бүгүн чыга туралы, бүгүнчө биз mail.ru деген платформанын почтасы менен көрсөтөйүн. Кантип кирүүнү бияка мен айтып кеткендей mail.ru деген платформанын почтасын теребиз. Аны аягында mail.ru, inbox.ru, list.ru, анан internet.ru деген сөз менен таап алсаңыз болот да. Аягында .ru болсо, значит mail.ru'нун почтасы. Эгерде сиздин аккаунтуңузда уже регистрация болсо, мына чыгып калат да. Кош келиңиз, улантасызбы же паролуңузду алмаштырасызбы депчи. Андай сиздерде чыкпайт. Бияка паролуңузду жазып, кайталап, макулдугуңузду басып, регистрация деген кнопканы басасыз да. Регистрация кнопканы баскандан кийин макулдашуу деген страница чыгып калат, терезе. Аны жабабыз, бияктан mail.ru'га киребиз. Почтабызгачы. Бияка кирүү кнопкасын басып, почтабызды жазып кирип, почтанын паролун жазып кирип туруп, жанагындай ссылканы басабыз келген. Андан кийин кирүү кнопкасын басабыз, вход деген. Бияка жанагындай почтабыздын аккаунтун теребиз. Бияка паролду жазабыз, жаңы ойлоп тапкан. Өзүңүз компьютериңиз болсо, мына кнопканы басып койсоңуз тербей кирсеңиз болот да. Биякта кирүүнү басабыз. Сиздин компьютериңиз эмес болсо, киргенде менин сабактарым деген страницада болуп калабыз. Бул сиз түзгөн сабактар ушул жакта болот. Мен буга чейин бир занятие түзүп көргөм, бир сабак. Бияктан создать занятие деп сабак түзүү деген кнопканы басып киребиз. Бизди биякта мындай терезе күтүп алат. Бул терезенин ичинде 18 бекир шаблон бар. Эмнеге бекир деп атам, ал жөнүндө дагы айтып берем. Бул шаблондун каалаганын тандап сабак түзсөңүз болот да. Мыяктан бир сабакты басып көрөлү, бир шаблондо. Бул шаблонго киргенде баары эле окшош, эми өзгөчөлүктөр болушу мүмкүн да. Бияктан чыга туралы. Бияктан 18 шаблон бар. Ар бирин окуп чыксаңыз болот. Бияктан 5тен экөө колдонгон деген жөнүндө айтып берейин. Бул Wordwell платформасына киргенде бекер аккаунтта сизге 5 гана жол берет да. 5 гана жолу сиз сабак түзө аласыз. 18 шаблондон сиз каалаган 5өөнү тандап, 5 гана сабак түзө аласыз. Андан ашык түзө албайсыз да. Андан даже уже сатып алып каласыз. Бияктан ошол жөнүндө айтып берейин. Биякта мындай Pro деген шаблондар бар. 15 шаблон. Бул 15 шаблонду колдонуш үчүн сиз акча төлөп, аккаунтуңуздун немесин көтөрүшүңүз керек да. Ал үчүн биякта повысить деген кнопканы басабыз. Бизди биякта 3
тарифный план күтүп турат да, ошо платформанын 3 тарифный планы. Биякта өзүңүздөр көргөндөй, мен айткандай 5 гана жол түзө алат экенбиз. 18 шаблонун ичинен 5 шаблонду тандап 5 гана сабак түзө алабыз. Бул бекер да. Бул базовый деп аталат экен пландын аты. Биякта стандартный деген бар. Стандартный тарифный план деп койсок болот. Анын үчүн биз $5 төлөп айына колдонсок болот. Биякта жанагы эле 18 стандартный шаблонду берет экен, бирок бул тарифный планда сиз могу платформанын ичинде каалагандай информацияны таба алсаңыз болот да. Эми ичинде кандай информация бар, ошону таба аласыз. Анан жана 5тен тышкары сиз каалагандай сабактарды түзө берсеңиз болот. Андан кийин профессиональный деген бар. Анда уже $7,5 төлөп каласыз айына. Стандартный шаблондон айырмасы жанагы 15 профессиональный шаблонду берет экен. Ошол эле айырмасы бар экен. Анан стандартный деген шаблонго окшош экен. Анан кайта занятие түзүү кнопканы басып, бияктан ар бир шаблондун аты жөнү бар. Анан бул шаблон менен эмне кылуу жөнүндө жазылууда. Өзүңүз карап, кыргызча которуп алып, орусча окуп түшүнсөңүз болот. Жанагы эле шаблонго кирели. Шаблонго киргенде бардык башка платформаларды колдонуп жүрсөңүз, ичи ушундай окшош эле да. Биякка аты жөнүн жазабыз. Андан кийин калганын талапка жараша толтуруп кете берсеңиз болот. Дагы биякка жазгычакта сиздерге айтып берейин дегеним, 5 жолу гана түзө аласыз деп атпайм. Ошондуктан 5 универсальный ар кандай класстарга колдоно берген шаблондорду тандайсыз. Эми кичинекейлерге деле, чоңдорго деле, студенттерге деле жаратчу шаблонду тандап, бир чоң теманы алып, универсальный сөздөрдү жазып койсоңуз болот да. Аны жыл сайын колдоно бергенгечи бир темага эле жазып койсоңуз, ошо темага эле колдоно аласыз да. Бирок антсеңиз деле болот, бирок жыл бою колдоном десеңиз, жанагы эле туберкулез, жанагы спид деген күндөр болот го, ошолорго ачык сабактарга карата темаларды жазып, суроолорду жазып катып койсоңуз болот, окуучуларыңыз таба берет да. Эми бизге да оңой болот, кайта-кайта түзө бербейсиз да, бул такай эле аккаунтуңузга кире калып колдонсоңуз болот да. Биякка мен периферия деп тердим. Өзүм информатика сабагына мугалиммин. Ошо бир темама жараша түзүп көрөйүн. Бул шаблондун ичин окусак, биякка башын жаздык. Бул шаблондун ичине биз 3төн аз сөз жаза албайт экенбиз, сөз ката албайт экенбиз. Анан 25тен ашык тоже жаза албайт экенбиз да. 3 эң аз сөз ката алат экенбиз, 25тен ашык ката албайт экенбиз. Биякка сөздөрдү каткандан кийин дагы айтып кетсем, бул шаблонду колдонуш үчүн убакыт да койсоңуз да болот да. Ал жөнүндө кийин айтып берип кетем. Биякка сөздөрдү жазалы. Мышка деп жазып коеюн. Мышка жөнөкөй сөз болгондуктан дагы кошуп коелу, мышка манипулятор деп. Мышка манипулятор деген бул мышканын тоже бир түрү, бирок кичине татаалараак болот да. Анан жанагы пробелди колдонуп жазганда кандай көрүнөт экен, ошону тоже карап көрөлү. Сөздөрдү жазып бүткөндөн кийин аткаруу деген кнопканы басалы, выполнить деген. Басканда мындай занятие даяр болгондо начать деген кнопканы басабыз. Өзүңүздөр көргөндөй шаблондун аты, сабагыбыздын аты, анан эмне кылыш керектиги чыгып калат да. Мондай тамгалар болот, ушу тамгалардын ичинен таба алат. Өзүңүздөр көргөндөй катылган сөздү басып тапсаң болот деп айтып турат. Тиякта бул ар бир шаблон музыка менен коштолот. Андан кийин өзүңүздөр көргөндөй убакыт жүрүп жатат. 5 минутта берилиптир. Анан 5 жан берилгенде 5 жан бүтүп калса, оюн да бүтүп калат да. Анан жанагы мышканы басканда өзүңүздөр көргөндөй мындай пробел алдын калат экен да. Пробел жок эле жазсак болот экен. Мындай сөздөр табылганда ар бир сөзүбүз ар башка бир түс менен коштолот экен. Көрүнүп тургангача мындай окуучу тапкандай убакыт берели. Эми сразу эле таап салбайын. Окуучу изденет да, мындай толтура тамга турат. Аябынан көп сөз тапсаңыз, андан да татаалараак болуш керек. Анан да бул шаблонду жазып атканда канча сөз табылса турат, анан канча жаныңыз калды көрсөтүлүп турат, анан убакыт өтүп турат. Бак окуучу издей берет.
бул шаблонго көп сөз тапсаңыз, көп сөз катсаңыз, анан сөздөрүңүз жеңил болсо убакытты азайтып койсоңуз болот. Бунун астына түшүп, же сөзүңүз татаал болсо убакытты узартып койсоңуз болот да. Ошону да караңыз. Мен айтып кеткендей, сабагыңызга жараша, анан көп жолу колдонгондой болсун да. А эгерде акча төлөймүн, акчам бар десеңиз, төлөп алып, ар кандай темаларыңызга түзүп алсаңыз болот. Бул немеңизде кала берет. Менин сабактарым деген страницаңызда, терезеңизде ошол жака кирип эле колдоно берсеңиз болот. Анан көрдүңүзбү, мындай туура эмес басып алса, бир жүрөкчө кетип калды, анан тамга өчүп калат экен да, кайта баса бербесин депчи. 4 жан калды, анан 4 сөз табылды. Анан убакыт да аз калат да. Ошол дагы окуучуга бат тапканга шыктандырат. Батыраак табайын деп, убактым аз калды, эгерде адашып калсам жаным түгөнүп калат, утуп калышым мүмкүн деп, окуучу же студентиңиз же садиктеги балдар кызыгуу менен аткарат. Монтип сөз баары табылганда, мындай кооз неме менен бүтөт экен, убактыбыз токтоп калат экен. Анан бизге балл берет экен, 5 балл, анткени 5 сөз катканбыз. Анан канча убакытта аткарылган, андан кийин сиз таблица лидеровда биринчисиз дейт да, биякта көп окуучу тапса, ким батыраак тапса, ким көп тапса деп таблица лидерлерине тура берет. Анан бир жакшы жолу бар биякта, мен айтып кеткендей, эгерде сөздөрүңүз универсальный болсо, суроолоруңуз момундай башка шаблондорго коюп карап көрсөңүз болот. Биякта 6 шаблон берилет. 6 шаблондун бирөө про экен, маяктагы бир шаблонду тандап көрөлү. Шаблондун аты, орусча окуй берейин, перевернуть плитки дейт экен. Биякта эмне кылыш керекти жазылуу, начатьты бассак, бизде момундай плиткалар күтүп алат экен. Ар бир плиткаларды бассак, аны менен эмне кылыш керек күйүп калат экен да. Могу перевернуть кнопканы бассак алмашат экен. Ар бирин карап чыгалы, жана биз каткан сөздөр эле чыгып калат экен да. Ушу ар бир шаблонду карап чыгып, ар бир шаблонго дал келген суроолорду жазып койсоңуз болот да, туура колдонуш үчүнчү. Антпесе момундай меникине болуп калса окшошпой калат. Биякта кайта шаблондорду карап көрөлү. Бул жана биз биринчи түзгөн шаблон биринчи турат экен, андан кийин анаграмма деген шаблон экен. Буну орусча, кыргыз тили, англис тилге колдонсоңуз болот. Сөздөрдү туура жазганын текшерип же андан кийин перевернуть плитки деген биз жанагы карап аткан шаблон, случайный карта деп турат. Бул болсо карталарды алмаштыра берет экен, анан ушундай болуп сөздөр чыга берет экен да. Буну кандай колдонсо болот билбейм. Анан бияка совпадающий пара дейт. Эми параларды тап деген да, окшошторду тап деген. Бияка эки окшош сөздү катып коюп тап десеңиз болот. Бул сөздү тап деген угадай букву деген. Мен жана биринчиске менин бетимдеги, менин сабактарым деген терезедеги заданияда. Бияктан мындай алып салсак болот экен плиткабызды. Биякта жана айткандай убакыттарды алмаштырсаңыз болот да. Буну кандай колдонсо болот билбейм. Бияка темаларды жазып коюп, жанагы кайсы теманы бүгүн өтөбүз деп тандатсаңыз болот го дейм да. Же реферат берсеңиз, же срез берсеңиз, же дипломный работада темаларды тандап атканда колдонсоңуз болот. Эгерде мен жазган сабак каякта сакталат десеңиз, мен айтып кеткендей, мои занятия, менин сабактарым деген кнопканы бассаңыз, монда өзүңүздүн страницаңызга өтөбүз. Анын ичинде сиздин жазган сабактар. Бул сабактарды эгерде башкаларга берем десеңиз, домашний, үй иш катары же класста, сабактын башында, сабактын аягында берем десеңиз, могу доступ ачып туруп, ссылканы жиберип ийсеңиз болот да. Сиздерге жасаган сабагыңыз менен кантип бөлүшүүнүн жолун көрсөтөйүн. Анын үчүн сиз сабакты жасап бүткөндөн кийин, менин сабактарым деген терезеңизге өткөндөн кийин, өзүңүздүн сабагыңыздын астында 3 точка турат. Ошол 3 точканы басканда бизге терезе чыгып калат. Доступ бөлүшүү деген. Ошол терезеге киребиз, аяктан биринчи жашын жазабыз да, окуучуларга берген, например, 7-класс болсо 14 деп жазабыз. Андан кийин сабактын атын кошобуз. Мен информатика деп жазайын. Ошентип предметтин атын кошобуз. Андан кийин бүгүнкү биз өтүп аткан тема же ушул заданиябыз кайсы темага дал келет, ошону жазабыз. Жазып бүткөндөн кийин
окейди басабыз, өзүңүздөр көргөндөй жазалы окейди басып опубликовать деп басканда бизге бир ссылка берет. Ошо ссылка менен бөлүшсөк болот да. Буну каалаган жериңизге жиберсеңиз болот. Көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.